Бисмиллахир-рахманир-рахим. Балдарга намаз үйрөтүү канча жаштан башталат? Шейх Сулейман Ар-Рухейли. Инсан бир нече этаптан өтөт. Башында эч нерсени айырмалай албаган наристе болот. Алымдар айткандай, курманы таштан, жакшылык менен жамандыкты айырмалай албаган киши болот. Мындай деңгээлдеги балдарга эч нерсе буйрулбайт. Булардын мойнунда эч бир милдет жок. Бирок ал бир нерсеге шыгы келип жатса, ошону үйрөтө беребиз. Мисалы, Курандан бир нерсе жаттоого күчү жетсе, Куран жаттатабыз. Эгер намаз окуганды жакшы көрсө, аны тыйбайбыз, тескерисинче намазга кызыктырабыз. Бирок а дегенде эле намазга буйрубайбыз. Себеби аны буйрууга жашы жете элек. Андан кийин бала тамйиз, башкача айтканда, нерселерди айырмалап билген этапка жетет. Алымдар айтышат, тамиздин белгилүү бир чеги жок, ал амал менен билинет. Эгер бала пайда зыянды айырмалап түшүнүп калса, демек тамиз жашына жетиптир деп. Кээ бир алымдар болсо айтышат, тамиз 7 жаш деп. Мына туурарагы ушул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балдарыңарды 7 жашка жеткенде намазга буйругула деп айткан эле. Намазга буйруу жумшактык, жакшылык, түшүндүрүү, кызыктыруу менен коштолуу керек. Бирок коркутуу менен эмес. Кел намаз окуйлу. Намаз окусаң Аллах сага бейиш берет. Рабби сени бейишке киргизет. Ал эми бейиште бул бар, тигил бар деп кызыктыруу сөздөр менен. Туугандар, бул өтө маанилүү. Балдарыңарды дүйнө үчүн ибадат кылууга көндүрбөгүлө. Балдарды башынан эле дүйнө үчүн гана ибадат кылууга тарбиялоо бул ката иш. Намаз окусаң мен сага акча берем, намаз окусаң тигил жака алып барам, бул жака алып барам деп айтыш, бул нерселер жаш баланын жүрөгүндө дүйнөнү гана каалоо ниетин өстүрөт. Бирок баланын негизги максатын бейиш жана Аллахтын ыраазычылыгына жетүү кылыш керек. Ага айт, сен намаз окусаң, балким Аллах мени туура жолго салып, сага акча берем, Аллахка байлагыла. Себеби ал жаш бала, айтканыңды дароо кабыл кылат. Айт ага, эгер намаз окусаң, Аллах мага жеңилдик берип, силерди тигил жака алып барып келем. Аны Аллахка байла. Иманга тарбиялоодо, жаш баланын жүрөгүнө ыкыластуулуктун үйрөнүүнүн себеби аны Аллах менен байланыштыруу өтө маанилүү. Кээ бир балдарды көрөсүң, калп айтышпайт. Себебин сурасаң, калп айтуу адамды тозокко алып барат деп жооп беришет. Мына ушуга тарбиялоо керек. Ушул тарбия аны менен калат. Ал эми калп айтпа, калп айтканды көрсөм урушам деп айтчу болсоң, сен алыс жүрсөң, ал каалагынын кыла берет. Ушул нерсеге катуу көңүл буралы. Демек, 7 жашка келгенде намазга кызыктыруу керек экен. Коркутпай, урбай, сөкпөй, урушпай, эч нерсе кылбай 10 жашына чейин 3 жыл. О ата эне, о ата, о эне, көңүл бур. Намазга балдарды буйруу сага милдет. Бирок намаз аларга милдет эмес болот. Башкача айтканда, эгер сен аны намазга буйрбасаң, сен күнөөкөр болосуң. Ал эми балаң намаз окубаса, ал күнөө албайт. Ушул нерсе дайыма кайталанып турусу керек. Ар дайым намаздын убактысы келгенде балам намаз окуу деп айтып турушуң керек. Ушул нерсе 10 жашка чейин кайталанып турсун. 10 жашка келгенде да намаз ага парз болбойт. Намаз окубаса күнөө албайт. Бирок 10 жашка келип намаз окубаса, аны уруу керек болуп калат. Мунун баары кылынат ал балагатка чыккыча намазга даяр болуп калуусу үчүн. 10 жаштан баштап балагатка жеткенге чейин анан коркутууну колдонсо болот. Анын ичинде чыбык менен коркутуу, намазга бекем болуш үчүн. Мына ушул нерселерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү далалат кылат. Мына ушул нерселерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү далалат кылат.